Мен атым Айтырок, фамилиям Сүлекеева, азыркы 48 жаштамын да. Чындыгында мен биринчиден Кудайга миң мертебе шүгүр, кайра мен бутума чыгып, мен ушунча немеде жашоого болгон көз карашым ушунча өзгөргөн да. Мен өзүм медик персоналмын. 30 жылдан бери өзүм больнияларда иштейм. Массаж, точка, точечный массаж түрүн жасайм. Оорулар менен өзүм иштеп жүргөм. Бирок ар ким иногда өзүндө кандай болуп аткан эч ким убакыт баягы бала чака тиргилик менен болуп жүрүп, сен өзүм балдарды өзүм караганым үчүн баардык күч өзүмдө болчу да, өзүмдү оорудум деген адам негизи эле жаш кезимен жаман көрчүмүн. Кирипке жаткан адамды деле жаман көрчүмүн да. Кыскача айтканымда, сиздерге убактыңыздарды албайын. Менде 6 декабрда больницага кокусунан кровотечение болуп жатып калдым. Буга чейин деле мен женский осмотрда жүргөм да, бирок эч ким мага мындай диагноз коет деген оюма деле келген эмес. Сени мен ден соолугум жакшы сезчүмүн, чыйрак кыймылдачумун. Анан кийин эле кокусунан сени подозрительный онкология деди. А мен айттым, не может быть, менде какой-то бир знак болуш керек, бир нерсе кожаларым бабайка мындай медик катары, питанием жакшы, эч кандай болушу мүмкүн эмес дедим. Жок деп, анан булар обследование кылып, мени гистологияга тапшырышты. Ошол жерде мага 7-8 күндүн ичинде мага шейк, плоскоклеточный рак, шейка маточный 3-й стадии, не только еще 1-2 стадии эмес да. Еще менде операция отказ, только либо химиотерапия, либо рискованный. Ушул химиотерапияны дальше кандай болот, эч ким гарантия бере албайбыз деди. Тем более менин именно жайгашкан орду именно сөөк менен клетканын ортосунда, булчуңда дагы эмес да, сөөк менен клеткалардын сосудтардын ортолугунда жайгашкан. Бул сосудду тиккен нейрохирургдор өтө аз экен. Москвада жардам бере албайт. Ошондой ситуацияда анан мени уже онкологко көрүн деди, срочный платный болсо дагы алдын. Сен бул жүрүштү ойлобогон, бассам эле басып жүрөсүң деп. Ошонтип мени выписывать этип чыкты, үйгө келгенден баштап. Бирок мен өзүм медик болгон үчүн айттым, жок, мен биринчи позитив болушум керек. А бирок мен үйүндөгүлөр уже менин балдарымды эки жакка бөлгөнү калышты. Ой, бул мынтип турса, эртеге бирдемке болуп кетсе, сен Москва эмес, Кыргызстанга эле кетип өлүп калсаң, сен балдарың ким карайт? Өзүңөр билесиң, 4 баланы сен бойло. Балдарым көз чачырап, жанымда 3 бар, эң кичинекей 10 жашта. Айттым, мен көрүп атасың, ден соолугум жакшы эле дедим. Бирок мени биринчи немеге жөнөттү, Первомайская онкологическийге плехана болгон, ошол жака бардым. Ал жерде 60 жылдан бери иштеген онколог врач көрдү дагы. Мен колун салдым, көрүп эле дечи. Бул жактан уже мен даярдык менен баргам да, менде стекло бар, готовый анализдер. Мени сразу химиотерапияга неме кылыш керек. Көрүп эле мени урушту. Сен ойлоп атасың, буну жеңемин деп. Навряд ли деди. Сага ден соолук керек эмеспи деп. Урушуп уже все деди да. Билбейм деди. Дальше Кудайдан үмүтүн кыла бер көрөт деп койду. Бирок ошол ортолукта мага Ярославда Анара деген подружкам бар. Ярославда жашайт, мен Москвадамын. Бул жерде азыр отурат. Гүлсанага ушунчалык ыраазычылык билдирем да. Ошол Анара айтты. Ушул менин тааныштарым бар, сен ошого эле бара кой. Буга чейин тиминде болуп жүргөн бирок результаттары. Мен деле буга чейин сетте иштегем, МВ компаниясында. Может, мен азыр бирөөлөр көрсө МВде иштеп жүрөм, мен тан алам. МВде мен жаман болгон жокмун, бирок нанымы, продуктамнысын колдонуп жүрдүк да. Мен тиминде эмне үчүн эме алдым? Она очень быстро сработает. Мен МВ менен номер 1 компания менен, мен эч бир компанияны жаман дебейм. Себебинде да адамдар өзү туура эмес ичебиз. Бирок сөзсүз түрдө буну тиминде ичип атканда сөзсүз диетаңарга көңүл бургула. Мен диетаны ошо 12 числада мени чыгаргандан кийин эле мен 24 декабрда строго диетага отурганмын. 30 декабрда мен буларга келгенмин тиминге. 30 декабрь күнү сразу $400 өзүм үчүн гана алгам. Андан да көп алат болчумун, бирок карманымдын шартыма карап туруп, мага пока первый курс лечения бергиле, я успею еще купить деди. Ошол алып барып күнгөндөн баштап 1-2 күн тимин, озонду, нежеланы өзүмө полный набор алгам. Тимин, озонду бир капсуладан и кофе, зима менен кремалини алып кеткенди дагы бирден ичип көрдүм. Чөтө обострение берген жок. Мен как медик катары мен өзүм күрөшүшүм керек. Мен өзүмөн экспериментти биринчи өзүмөн чыгарамын. Мен бирөөгө айтыш үчүн биринчи адамдар биринчи өзүңөр ичкиле. Сөзсүз сатсаң эле тезирээк мүнөттөрсүн өтө ачылып айтсаңыздар. Андан кийин мен 2 ударный доза алып, себебинде буга чейин Гүлсана мага консультация кылып, Рахат деген эже бар экен бул жерде. Азыр лидер, жакшы да тааный берем, бир эле жол көрдүм. Ошол эжеге мага сөзсүз жолуктуруп консультация алдырыпты. Себеби ал эже дагы онкологическийди жеңген эже экен.
Ошонун айтуусу боюнча мен ударный дозаны уже 3-чү күнү баштадым. 2 капсуладан чимин, 2 немеден нижеланы даже канча эмес, мен 2ден баштай бердим да, ударный кылышым керек. Мен күрөшүм керек организмден. Нижелин да 2ден, и тампонду 1ден жаса десе мен даже 2ден баштадым. Бардыгын ударный дозада. Эчтекени жетет эткен жокмун. Бирок менде сразу уже кровотечение башталды. Мен корккон жокмун, тынчтандырып муну тез покой эткен жокмун, даже врачка чалган жокмун. Себебинен де мен билем, уже врач караганда буну мен ичирбей коет. Мен прекрасно билем да. Андан кийин ошентсе деле терпение кылдым, уже 3-чү күн уже кан еще көп кете баштады. Как будто мен төрөп жатканда баягы толго схватка болосуздар го, сөзсүз обострение болот. Нервиңиздер, башыңыздарга стукать этип, как будто травма алгандай болосуздар. Слабость болот, баша албайсыздар, башыңыздар айланат, титирип, калчылдап ушундай. Бул нерсени мен ушул нерседен бул клеточный очень быстро иштегенин байкадым да өзүмөн ала. Качан менде ошондой болгондо, анан 3-чү күндө скорый чакырдым дагы, канча кан кетти, мен ушундай десе мени урушуп, ал жерге барганда менде 5 күн кровотечение болду. 5 күн кровотечение балдан уже больницада врачтар шок. Себебинен мен өзү низкий гемоглобин, менде таза кан кетип атат. Не только мондой арам кан эмес, менде таза кан, уже сосудтар неме. Эми муну мен азыр жеке анатомияны ким окуган болсо, мен азыр мен мындай представить этип эле түшүнөм да, эми бул жерде азыр бирөөңөр түшүнөсүңөр, бирөөңөр түшүнбөшү мүмкүн. Именно өзүңүздөр ошондой элестеткенде, именно бул рагайша деген сөз ушул сөөктүн неменин тканын ортосунда болуп атканда, акыл оказывается мен азыр мындай эле түшүндүрүп айтам мен как медик катары. Мисалы рагайша бул шейки матки болгондо мындайына трубалар кетет да, ким түшүнүп аткан болсо. Мына жерде трубалар неменики мына жерде, левый сторону менен. А опухоль мына жерде болгондо, менде мына жерде опухоль. 3-чү степень, 4-чү степенде уже сактап калыш кыйыныраак да. Менде ушул жерде болгон, менде кан кандайча кетип баштаган. Менде мына ушул жерде турган, мына жердеги сосудтар жарылып кеткен. Еще артерия, билесиңер да бар. Артерия кан тамыры менде акыркы неме уже артериялык кан тамырды даже жарылып, менде артериямды тийишти. Мындай неме кылышта, перепомощь кылышып. Тампон эчтеке кармаган жок. Бир эле тампон эмес, 2 тампонду кармай албай аттым. Мен постельный режимде болдум. Туугандарыбыз уже болуп, үмүттөрүн үзүп, эми ал жака дагы даже успеть этпей кеткенбиз. Биз ал жака уже онкологияга, химиотерапияга жазылып койгонбуз. Плеханова немесине. Блохина акыркы неме, Блохинада Москвада эң онкологический клиника. Эгерде интернетте карасаңыздар бүтүн чыгат. 5 күндө ошентип менин канча артериямды неме кылып туруп, оң жактан неме кылып туруп, булар мага неме кылышты да, жардам берип, анан неме кан токтобосо деле мени айттым, выписывать эткиле. Мен азайып калганда уже булар дальше токтотуп, эми будайдан эми чыга бер десем, ичкенимди айткан жокмун. Алдыңыздарда турам, менден врачтар сурады, эмне иштейм деди, мен эчтекесин айткан жокмун. Сенде врачтар эч жокта рекомендовать этпейт, өзүңөр билесиң, только аптека либо неменде болду. Мен кече гана суббота күнү, ушунда 21 болот а. Мен 18 числа күнү мени чыгарды, январда. Ушундай эсептей бериңиздер, 30 декабрь баштаган. А мен ичкенден 3 күндөн эле обострение башталды. Толук 15 күндүн ичинде менде толук кан кетип тазалана баштады. Ушундай бул клеточный иштегенде ошондой элестеткиле, бул клеткалар менен иштегенде майда кан тамырлар жарылып отуп, мына үзүлүп түшөт экен да, мен азыр ошентип түшүнүп атам да, мынтип күйүлүп, мындай болчу. Мен ошентип түшүндүм. Себебинде менде акыркы неме түшүндө килтиген моундай бир эт өсүп алган эле бул жаракай нерсе түштү. Ошондо өзү эгендедим да. Как будто баланы төрөп чыкканда жеңилдеп каласыздар го. Как будто ошондой болдум дагы. Врачтарга көрсөттүм, алар шок болду. Бул эмнеден, каяктан түштү? Тем более сен бир айдан бери уже немедесиң. Скопление болгон ага чейин, мен тазалашкан ага чейин. Мен ошондой ана жеңилдедим дагы, өзүмдү жакшы сездим. Кече 21 числа мени повторный онкологко жөнөтүштү. Повторный онколог мени көрүп туруп, анастерим немени текшербей туруп эле сразу баягындай салып текшерип туруп, сага ким койду ушундай диагнозду? Я не верю. У тебя даже первый, второйдун ортолугунда деди. Эми короткий срок в такой, мен билбейм, мен угелекмин да. Тем более онкологияда 20 күндүн ичинде ушундай действие болот дегенди эч ким айткан. Бир чуда Кудайым тура, Кудайымдан экинчи менде ишенич ошондой болгондур. Мен балам үчүн мен ошончо ишендим ушул немесине чечимиңге. Пайгамбарым айтат го,
кичинекей немени сууну ичсе дагы ошол канча ооруга шыпасын берсин Ыкылас деп менен ичсин. мен тиминди ошентип иштим. Кимде немеси болсо мен толугу менен көрсөтүп бере алам. Ушулардын баардыгы мен диагноздорум, кайсыл жерде кантип тапшырдым. Мен 3 онкологическийде болдум. Бирине өтүп, бирине өтүп, мына полдук менде немеси бар. Кудай кааласа мен дальнейший азыр бизнести курам деген ойлдо турам. Бирок мен бунун аркасынан дагы өзүм медик катары мен уже башкача оорулар менен дагы рекомендация ушу тиминди ичкиледе уже жеке силерге дагы өзүмүн результатымды айтып турам. Бага кылганга запрещено была. Санаганы алып келип бер дедим. Бирок турсам кичине бас алгыдаймын. Мен только такси менен жүрүп атам 2-3 күндөн беричи. Сени дагы деле менде тазаланманда кратичен болгон үчүн. Бирок ушунча бир өзүм сырымды ичимдегине кой мен минтип отура берсем, мен ушу мага окшоп бирөө жүргөндүр чуркап. Акчасын кетирип коюп, же таарым немезге өчүткө тургандар онкологияда ошончо экен да. Мен азыр коркпой эле аларга рекомендация этишти. Уже мен өзүм башыман өткөндөн мен азыр кеңири түшүндүрүп бере алам. Канча дичиш керек, кандай коюш керекчи. Силерде дагы ошон үчүн ден соолугуңуздар сөзсүз гана мага окшоп монтип начарлап калган эмес. Алдын алып өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды бекемдеп алыңыздар деп рахмат.